Ысык көл облусунун Борбору Каракол шаарында ороз айт намазы 5 чоң мечитте окулду. Облустук казыяттан билдиришкендей, айт намазга 10 миңге жакын жаран катышты. Айт намазга келгендерге алгач баян айтылып, бул күндө ар бир мусулман кечиримдүүлүгүн, кайрымдуулугун көргөзүшү керектиги белгиленди. Айт күнү кайрымдуулук кылуу, бири-бирине жылуу маанай тартуулоо жана айттын түнүн жаратканга ибадат кылуу менен өткөрүү керек экени эскертилди. Ошондой эле мусулмандар бири-бирине жакшылык каалоосу маанилүү экени айтылды. Бүгін жакшынакай күн, көңүл ачык күн, ушул мусулмандар бири менен кучашып, баары бир үйгө кирип, ушу жакшы майрам күндө, ошон үчүн ушундай майрамдар көп болсун. Баардык кыргыз элиме, бүткүл дүйнө жүзүндө мусулмандарга баардыгына бакыт таалай кылайм. Ушундай майрамдар көп тынчтык болсун, жакшылык болсун. Эмки орозого чейин да баарыбыз аман эсен болуп, түгөл болуп, бактылуулук бааласын, баардык жерде жакшылык болсун. Жалпы элибиз Алладан тилек кылып атабыз. Жалпы элибиздин ичинде тынччылык болсо экен, аманчылык болсо экен, молчулук болсо экен, токчулук болсо экен деп, ар кандай айтылбай келген оомат, апат, тилсиз от суулардан Кудай өзүм сактаса экен деп ушундай тилек кылдык. Кудайым буйруса Кыргызстандын өнүгүшү, жалпы элибиздин жашоо тиричилиги жакшы болот го деген жакшынакай үмүттөбүз. Жалпы мусулмандарды бүгүнкү орозо айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Элибизде, жерибизде дайыма ынтымак болсун. Бүгүнкү ороз айт майрамын негизи мусулмандар чыдамсыздык менен күтөбүз. Негизи үй бүлөбүз менен жакын туугандарыбызга айттап, майрамдап, жакшы ниетте өткөзөбүз. Ороз айттын дагы бир мааниси бул майрамдык сезим экен. Кичинекей балдарды сүйүндүрүү экен, үй бүлө мүчөлөрүбүзгө жакшы меле кылуу, бир туугандар менен катташтуу, аларга бир белек бечкек берүү, жакшы маанай тартуулоону биз дайым унутпаш керек. Бул күндөрү бир туугандарды зыярат кылат экен, мусулмандар бири-бирин куттукташат экен, жакшылыктарды кылышат экен, бири-бирине баягы хадисте айткандай тамак беришет экен. Бул тамак берүү дагы чоң садака болуп эсептелет экен, жакшылыктарды кылуу экен. Ушул айттын мааниси ушул болуп эсептелет иншалла. Дагы көптөгөн мааниси бар экен. Алла таалам ушул бардык окулган намаздарыбызды, 30 күн туткан орозобузду Алла таалам өзү кабыл кылган болсун. Кийинки ороз айтынга чейин сак саламатта болуубузду Алла таала насип кылсын.